Бүгін 21 сентябрь күнгө шаршемби эфирде облус аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Биз биргебиз. Кезектеги гуманитардык жардам Баткен облусуна жөнөтүлдү. Аз камсыз үй бүлөлөргө кайтарымсыз 100 000 сом берилди. Лопатка сортундагы төө бурчактын баасы 101 сомго жогорулады. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясында Тажикстандын агрессиялык кол салуусун айыптады. Өлкө президенти тажик тараптын куралдуу кол салуусуна дүйнө коомчулугунун көңүлүн буруп, Кыргызстан бөлүк мамлекеттин бүтүндүгүнө көз артпай тургандыгын, ошол эле учурда мекенибиздин 1 сантиметр жерин бирөөгө бербей тургандыгын баса белгиледи. Мамлекет башчысы Нью-Йорк шаарына болгон иш сапарынын алкагында Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Мындан сырткары Садыр Жапаров бир катар мамлекет башчылары менен жолугушууларды өткөрдү. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77-сессиясынын жалпы дебаттарында Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаал туурасында сүйлөп, Тажикстан тараптын эч кандай себепсиз куралдуу кол салгандыгын билдирди. Мамлекет башчысы Тажик тарап мурда сүйлөшүлгөн макулдашууларды бузганын белгилеген. Ушул жылдын 14, 15 жана 16 сентябрында Кыргызстандын түштүгүндө масштабтуу аскердик кагылышуу болгондугун терең кайгыруу менен кабарлайм. Мурда сүйлөшүлгөн бардык макулдашууларга карабай, Тажик тарап Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын бардык периметри боюнча чек аралык жана жарандык объекттерге чабуул жасады. 140 000ге жакын жараныбыз чек арага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланды. Аларга керектүү жардамдар көрсөтүлүп жатат. Тажикстан тараптын эч кандай себепсиз эле жасаган ушундай куралдуу агрессиялык жүзүү каралык акциялары бизди өтө капа кылууда. Анткени биздин өлкөлөрдүн ортосунда эл аралык келишимдер жана милдеттенмелер түзүлгөн болчу. Анткени менен Садыр Жапаров Кыргызстан эл аралык талаш-тартыштарды тынчтык жолу менен чечүүнү жактай тургандыгын айтты. Келишимдер сакталышы керек деп латын макалында айтылат. Биз Тажик кошунабыз менен кандай гана форматта болбосун, эл аралык эрежелердин негизинде цивилизациялуу, юридикалык жолдор менен сүйлөшүү процессин улантууга даярбыз. Коңшубуздун мыйзамга каршы сокку аракеттеринин кесепетинен биздин ишенимибиз солгундап кеткендигин эске алып, биз сүйлөшүүлөрдү улантууга эл аралык, анын ичинде Бириккен Улуттар уюму, Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму, Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу уюмдардын ортомчулугуна да даярбыз. Бизде Тажик тараптын өткөн жылдарда жана кечээки жасаган укукка каршы биринчилерден болуп кол салган иш аракеттеринин документтештирилген далилдери бар. Биз эч качан биринчи болуп кол салган эмеспиз жана кол салбайбыз. Ар дайым курал колдонуудан алыс болууга аракет жасап келебиз. Жана эч качан куралсыз жай тургундарды атпайбыз. Бизге дайыма Тажик тараптын жасаган агрессиясына адекваттуу жооп кайтаруу менен гана чектелип жатабыз. Ушуга байланыштуу төмөнкүлөрдү баса белгилейм. Кыргыз тарап бөтөн бирөөнүн жерине көз артпайбыз, бирок 1 сантиметр жерибизди бирөөгө бербейбиз. Биз бардык чек ара жана чарба маселелерди сүйлөшүүлөр менен гана чечилиши керек деп эсептейбиз. Бүгүнкү күндө чек арага жакын райондордо коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чараларды көрүү, жергиликтүү калк арасында чыңалууну күчөтүүгө багытталган ар кандай аракеттерге бөгөт коюу, эки мамлекеттин ортосундагы ишенимди бекемдөө маселелери абдан маанилүү болуп турат. Ошондуктан биз сүйлөшүүлөргө, чек ара тилкелерибизди тез арада такташып бүтүүгө дайым даярбыз. Өлкө башчы бүгүнкү күндө чек арага жакын райондордо коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чараларды көрүү, жергиликтүү калк арасында чыңалууну күчөтүүгө багытталган ар кандай аракеттерге бөгөт коюу, эки мамлекеттин ортосундагы ишенимди бекемдөө маселелери абдан маанилүү экендигин билдирди. Ушуга байланыштуу тилектештик жана моралдык колдоо көрсөткөндүгү үчүн Бириккен Улуттар уюму системасына, досторубузга,
өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдирип кетемин. Жарандык жана аскердик объекттерге, үйлөргө, административдик имараттарга, мектептерге, чек ара тозотторуна чоң материалдык зыян келтирилди. Кандай гана болбосун материалдык зыяндын ордун толтурса болот экен. Бирок өз өмүрүн аябастан мекен үчүн согушуп, курман болгон биздин ер жүрөк жоокерлерибиздин, аткылоого кабылган жарандарыбыздын ордун толтура албайт экенсиң. Биз каарман жоокерлерибиздин эрдиктерин эч качан унутпайбыз. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар уюмунун катчылыгынын имаратында уюмдун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолукту. Антонио Гутерриш Садыр Жапаровду жолу кабыл алып, аны тоо экосистемаларын коргоо боюнча демилгелерин колдой турганын айткан. Ошондой эле Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында кырдаалга токтолуп, өлүм учурлары катталганына байланыштуу мамлекет башчыга көңүл айткан. Гутерриш Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселесинин чечилишин чыдамсыздык менен күтүп жатканын белгилеген. Садыр Жапаров Тажик тарап мурда жетишилген макулдашууларды бузуп, 14, 15, 16 сентябрда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын бардык периметри боюнча чек ара жана жарандык объектилерге кол салганын эске салды. Ал Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысына Кыргызстанга өзгөчө көңүл бөлүп жатканына ыраазы болуп, колдоосун баалай турганын билдирген. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасындагы Япониянын атайын жана ыйгарым укуктуу элчисин өлкөдөгү дипломатиялык миссиясынын аяктагандыгына байланыштуу кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргыз-Япон кызматташтыгынын жана өз ара аракеттенүүсүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашты. Атап айтканда, республиканын аймактарында бир айыл бир продукт долбоорун ишке ашыруу, IT жана токен тармагындагы кызматташуу маселелери талкууланды. Япониянын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Кыргыз тарапка жемиштүү кызматташтык үчүн ыраазычылык билдирди жана республиканы өнүктүрүүдө мындан ары карай колдоо көрсөтүүнү жактай тургандыгын билдирди. Элчи Японияга экспорттолгон кыргыз балын жеткирүү көлөмү алдыңкы позицияны ээлеп, анын популярдуулугу өсүп жатканын белгиледи. Ал ошондой эле Япониянын IT компаниялары тарабынан Кыргыз Республикасына инвестиция тартууга көмөктөшүү жана Кыргыз Республикасы менен Япониянын ортосундагы IT бизнести өнүктүрүү максатында Япониянын тышкы сооданы өнүктүрүү уюму үстүбүздөгү жылдын 25 октябрынан 3 ноябрына чейин Япониянын Токио, Осака, Фукуока жана Нагоя шаарларында семинарларды уюштура тургандыгын кошумчалады. Кече Талас облусунан чогулган гуманитардык жардам Баткен облусуна жөнөтүлдү. Жүк ташуучу 2 унаага 46 тонна биринчи керектөөдөгү каражаттар, азык-түлүктөр жүктөлүп Баткенге сапар тартты. Жалпы эл Баткендеги болгон окуяга кайдыгер карабай жардамга кол сунушууда. Жалпысынан Талас облусунан бүгүнкү күнгө чейин 8 миллион 120 миң сомдук жардам көрсөтүлдү. Көптү күрсө көл болот демекчи, кезектеги жардам Баткен облусуна жөнөтүлгөнү турат. Белгилей кетсек, Талас облусу боюнча 39 жерге гуманитардык жардамды чогултуу үчүн түйүндөр ачылган. Бүгүн бардык аймактардагы жардамдар чогултулуп, 2 жүк ташуучу унаага жүктөлүп, бүгүн Баткен облусуна жолго чыккан турат. Биз биргебиз деген уран менен Талас облусунун тургундары Баткендеги боордошторго гуманитардык жардам чогултушууда. Эч ким четте калбай колдорунан келген жардамын көрсөтүп жатат. Тамак күнүмдүк турмушка керектелүүчү каражаттар жана акчалай жардамдар чогултулууда. Мен өзүм Таласта базарда соода кылабыз, жеке ишкермин. Биз Талас шаарындагы Таласта соода кылган жеке ишкерлердин атынан чогулду, бул ТРК Таластын атынан. Бул жерде по списку чогулду, ар бир берген жарандын аты, фамилиясы жазылып, общий сумма бул жерде 37.350 сом чогулду. Бул Баткен элине жардам катары кыйнаган жокпуз, бу жерде өз каалоолор менен чогулду да. Аз болсо да ушу Баткен элине жардам болсун деп жардам катары чогулдук. Райондордон гуманитардык жардамдар чогултулуп, 2 оор жүк ташуучу унаага жүктөлдү. 46 тонна жүк Баткенге жөнөтүлдү. Бүгүнкү күндө Баткен элине Талас облусунан 8 миллион 120 миң сомдук жардам көрсөтүлдү. Учурдан пайдалана алгач ушу жалпы элибизге, ушу жаштарга активдүү ыраазычылык билдиргибиз келет. Күнү түнү ушу жерден алып келинген жардамдарды чогултуп, ушулар биргеликте иш алып барып атабыз.
Ал эми жалпы Талас областынан бүгүнкү күнү ушул жөнөтүлгөн жардамдардын көлөмүн айтып кетсек 8 миллион 121 миң сомду түзүп атат. Анын ичинен 4,5 миллион сому бул баягы кызматкерлердин бир күндүк айлык акысынан чегерүүлөр болду. Бул которуу жол менен кетти. Ал эми 3 миллион 600 миң сомдун тегерегинде бул азык түлүк ушул жардамдар кетип атат. Жолго чыгаар алдында Талас облустук ардагерлер кеңешинин төрагасы Мүнүр Мамбеталиев айдоочуларга бата берип, ак жол тиледи. Узак жолго баратасыңар, жакшылык менен баратасыңар, элдин тилегин алып баратасыңар, элдин тилегин ала келгиле, тынчтыкты ала келгиле. Кыргыз эли кең пейил, боорукер калк экендигин дагы бир ирети ырастады. Оор жүк ташуучу унаалар толуп, жөнөтүлгөнгө чейин эле кайрадан гуманитардык жардамдар чогулуп жатты. Элдин кең пейилинен айлансак болот. Акчалай түрүндө да берилип атат, тамак аш түрүндө да берилип атат. Бирок желательно акчалай түрүндө берилсе жакшы болмок. Бул жерде кутуучалар турат. Кутуучаларга өзүңүздөрдүн чын жүрөктөн чыккан сумманы салып кетсеңиздер болот. Акчалай жардам керек. Неге дегенде биздин ушу баткен жергегизинде керектүү үчүн нерселерди өзүбүз бул жактан по запису алып бергенибиз туура болуп атат. Мисалы ун, ошол эле картошка, ошол эле май жетиштүү дейт. Бир эле нерсеге басым жасабай, эмне самый главный необходимый ошол нерселерди алганыбыз жакшы болот да. Ал арада Талас облусундагы мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматкерлери баткен жергесине колдоо көрсөтүү максатында бир күндүк маяналарын которуу чечимин кабыл алышкан. Ал эми Талас районундагы айрым мамлекеттик мекеме ишканалардын кызматкерлери 2 күндүк айлыктарын которууну туура көрүшкөн. Бүгүнкү күнгө мынакей бардык кызматкерлер, райондук мекеме кызматкерлери, айыл өкмөт, төртөө кызматкерлерибиз, ошол эле учурда аппарат кызматкерлери буга чейин ошо бир күндүк айлык акыны которуп атканбыз. Анан кийин демилгеленип биздин аппарат кызматкерлери ошол эле учурда ушу районубузда айрым мекемелер ушу азыркы кырдаалга байланыштуу айлык акыбыздан ушу 2 күндүк маянаны которуп берүү демилгесин өзүбүздүн аппарат кызматкерлери да көтөрүп атышат да. Жетекчилик менен биргеликте ошондой иштерди жүргүзүп атабыз. Баткен облусунда Тажикстандын куралдуу кол салуусунан курман болгондордун саны 59-га жетти. 200-гө жакын адам жабыркады. Ал эми 143 миңден ашуун адам коопсуз аймактарга көчүрүлгөн. Андыктан жалпы аймактардан гуманитардык жардамдар чогултулуп, Баткен элине колдоо көрсөтүлүүдө. Гулира Нурболотова, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талас шаары. Мамлекеттен каралган 100 миң сомдук сертификаттар Талас районундагы 26 үй бүлөгө тапшырылды. Аталган үй бүлөлөр буга чейин жөлөк пул алып келишкен. Эми бүгүнтөн тарта 100 миң сом алып, ишкерлик, мал чарбачылык жана башка тармактарда өздөрүн сынашат. Долбоордун максаты жакырчылыкты жоюуга багытталган. Сөз кабарчыбызда. 100 миң сомдук жардам алгандардын катарында Токто Бүбө Байматова бар. Айыл тургуну ал акчаны мал багууга жумшоону чечкен. Бүгүн 100 миң сомдук сертификатты колуна алып, эми иш баштайм деп кубанып турат. 100 миң сомдон алдык. Алып базардан барып жакшы сүттүү уй тандап алдык. Ошону башын кемитпей, жакшы багып, көбөйткөнгө аракет кылабыз. Уйдун сүтүн сатабыз. Өткүзүп балдарга оокат ашына керек дейбиз. Бул эң жакшы эле пайда. Ушу мамлекетке рахмат, ушу элдин камын ойлоп аткан. Ошолорго иштерине ийгилик, ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. 100 миң сомдук социалдык контракт мамлекеттин эсебинен каралууда. Жардам жөлөк пул алып жүргөн аз камсыз үй бүлөлөргө берилүүдө. Бирок баарын эмес. Буга чейин сынак болуп 100 миң сомго иш кылып кете алам дегендер тандалып, долбоорлору жактырылган. Аида Жаныбекова кийим тигүү тармагында ишкер болгусу келет. Бүгүнкү жардам жалгыз бой 4 баланын энесине кубаныч тартуулады. Баарына ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн атыман жана балдарымдын атынан бизде болгон аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кичине да болсо өзүбүздүн ишкерлигибизди алып кеткенге аябай көмөк көрсөтүлүп атат. Мисалы, швейный машинаны жалгыз бой менен алыш мен үчүн өтө кыйын болчу да ал нерсе. Ошолго бизге аябай жакшы жардам болду. Кудайым буйрса, ошол баштаган ишти аягына чейин алып кетип, мамлекеттик деңгээлде чоң ишкер айым болгум келет чынында. Балдарым багып, балдарымды окутуп, Кудайым буйрса.
100 000 сом алган үй бүлөлөр дагы 3 ай мурун калып жүргөн жөлөк пулдарын алышат. Андан кийин 3 жылга чейин эч кандай жөлөк пул берилбейт. Аталган үй бүлөлөр эми 100 000 сомду той топурга коротпой, максаттуу пайдаланып жакырчылыктан чыгууга аракет кылышат. Жакырчылыктан чыгуу боюнча 100 000 сом алып атам, буюрса сертификатты. Кыздын сөйүнө машина, материалдардын баарын алдым. Ошону иштетип кетүүгө көзүм жетет. Буюрса ошол 100 000 сом берген жогорку президентке, администратор баарына рахмат, чоң рахмат. Ушинтип жакырчылыктан чыгуу боюнча көп элдерге жардам берүүсүн суранам. 100 000 сомдон алган аз камсыз үй бүлөлөр акчаны кийим тигүү, автоунаа оңдоо, сеп даярдоо, мал багуу жана башка тармактарга жумшоону чечишкен. Максаттарына жетүүгө жергиликтүү бийлик тараптан дагы колдоолор болот. Эми биз бул алган жарандарыбызды өз алдынча эле таштап койбойбуз. Өзүңөр белгиледе эле таштап койбойбуз. Буларга мүмкүн болушунча эми колдоо керек. Ал үчүн биз булардын бардыгын индивидуально менин жеке көзүмдүн önүндө болот. Ар бирин айыл өкмөттөргө, тиешелүү айыл өкмөттөргө, мекеме уюм ишканаларга кандайдыр бир колдоолор керек болуп кала турган болсо, биз мүмкүн болгон аракеттерибизди, колдоолорубузду көрсөтүп турабыз. Социалдык контракт Талас району боюнча 26 үй бүлөгө тапшырылды. Сертификаттарды ээлерине ыйгарууга эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жылдыз Полотова, социалдык контракт долбоорунун координатору Самаган Асанов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Мамлекеттик деңгээлдеги бул долбоордун максаты жакырчылыктан чыгууга жакындан көмөк көрсөтүү болуп саналат. Ай сайын жөлөк пул күтпөй, 100 000 сом алып өз алдынча иш кылууга үйрөнүшөт. Мамлекет тарабынан азыркы берген акчаны, мындайча айтканда, уютку катары тутуп, ошону эч башка нерсеге аралаштыра, ошону улап кетсе, бул дагы азыр мамлекеттин өнүгүүсүнө, мамлекеттин туруктуулугуна кошкон чоң салым болот да. Азыр ушул 8 экспертпиз, биз ушул долбоорду координациялайбыз жана ушул мониторинг жүргүзөбүз. Анын жыйынтыгында керектүү нормативдик укуктуу актыларды иштеп чыгабыз дагы. Бул социалдык контрактты мамлекеттик масштабта мындай жайылтып, системдүү иштешини камсыз кылабыз да. Социалдык келишимдин негизинде өлкө боюнча 280 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилет. Каражат мамлекеттик казнадан бөлүнгөн. Бул жардам иш баштоого көзү жетип, бирок каражат жагынан аксап турган аз камсыз үй бүлөлөрдү колдоого багытталган. Нурсултан Курманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Талас району. Кесипкөй адистер мамлекетти ар тараптуу өнүктүрүүгө зор салым кошот. Бул максатта кесипти туура тандоо өтө маанилүү. Мына ушул демилгелерди колго алган кесипке багыт берүү борбору өз ишин баштады. Ал Талас районунун аралык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын кеңсесинде иш алып барат. Долбоор Германия эл аралык кызматташтык коому тарабынан каржыланды. Сөз кабарчыбызда. Кесипке багыт берүү борбору Талас район аралык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын Талас шаарындагы кеңсесинде жайгашкан. Борбор Германия эл аралык кызматташтык коомунун иш менен камсыз кылууга жана кесиптик окутууга көмөк көрсөтүү долбоорунун алкагында ачылды. Тесттерден биринчи өтүшөт, анан кийин ошол тесттен кайсы кесиптик чөйрөнүн кайсы багытында кызыкчылыктары бар. Биздин окуучуларыбыз, жогорку класста окуучулар келип, өзүнө эмнеге жөндөмдүүлүгүнө, эмгек потенциалы, өзүнүн жөндөмдүүлүгү боюнча кесип тандоого толугу менен шарт түзүлдү. Тор эмес кесип алгандар мына түгөн чоң окуу жайларын бүтүп, андан сырткары уже дипломдор калып эле миграцияга дагы чыгып кетишип атат. Балдар өзүнө туура кесип тандап алса, бул өзүнүн кийинки биздин мамлекетибиздин келечегине дагы, өнүгүүсүнө дагы салым кошот деп ишенебиз. Имарат ремонттолуп, ноутбук, 3D принтерлер, маалыматтык киоск менен жабдылды. Мындан тышкары мотивациялык жана билим берүүчү адабияттар менен камсыз болду. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө, ошондой эле жумуш издеп жаткан жаштарга кесипке багыт берүү борборунда тренингдер, мастер-класстар өткөрүлөт. Иш берүүчүлөр карьералык өсүшкө жетишкен белгилүү спикерлер менен жолугушуулар уюштурулат. Жайзет мотивациялык аң сезимди өстүрө турган китептерди берди. Биз аны кесипке багыт берүү китепканасы деп ачып, китептердин баарын ошол жака жайгаштырдык. Мектеп окуучулары келип, ошол китептерден алып, окуп, үйлөрүнө да алып кетсе болот да, ошондой шарт түзүлгөн. Анан ошондой эле бизде мына информационный киоскабыз бар. Ал жерде бүт маалыматтар, кесип тандоо боюнча баардык маалыматтар жайгашылган. Кыргыз Республикасы боюнча бош жумуш орундарды билсе болот. Кесип тандоо боюнча видео роликтер бар. Ошолордон дагы маалымат алса болот.
Жумуш издеген адамдар борбордон төмөнкү кызматтарды пайдаланышат. Кесиптери жана алардын эмгек рыногундагы муктаждыгы, кесип тандоо, жумушка орношуу, талап кылынган адистиктер. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө туура кесипке багыт берүүгө өзгөчө басым жасалып, мектептер менен тыгыз кызматташтыкта иш алып барылат. Бардык тиешелүү маалыматтарды айтып берип, кайсыл жакта кайсы кесиптерди окутат, эмгек рыногунда кайсы кесиптер талап болууда, работодатель иш берүүчүлөр менен биз да сүйлөшүп, ошол жактага алып барып иш жүзүндө да көрсөтүлгөн иштер жүргүзүлөт. Ошондой эле дагы бир негизги максат болуп, бул центрге биз буюрса ошо Талас областы боюнча башка райондук биздин кызматкерлердин да квалификациясын көтөрүп, ошондой иш-чаралардагы жайылтууга министрлик 2023 жылдын аягына чейин проект алкагында алгылыктуу план коюуда. Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жылдыз Болотова жана ыйгарым укуктуу өкүлдүн орун басары Кыялжан Узакова миграция агымын азайтуу үчүн жарандарга туура багыт берүү жана туура кесип тандоого шык берүүдө борбордун мүмкүнчүлүктөрү кеңири экендигин белгилешти. Анан да борбордун ишмердүүлүгү туурасында калктын кеңири катмарына өзгөчө жаштарга жеткирүү тапшырмасын коюшту. Мен ойлойм, бул мындай борбордун ачылышы маанилүү. Албетте бул борбордун түзүлүшү боюнча көбүрөөк маалымат бериш керек. Бул борбор көп кишиге пайдасы тийип, биздин келечекте аты чыккан, алыска чыккан биздин замандаштарыбыз, келечектин ээси болгон биздин накта кыргыз жарандары ушул жерден өзүнө келечектин кесибин тандап алышсын, ошого багыт алышсын. Ишиңиздерге ийгилик. Иш издеген жарандар занятость чекит KG порталына кирип иш берүүчүлөр туурасында маалымат ала алат. Ал эми Инстаграмда кесип чекит KG баракчасында кесиптик борборлор туурасында толук маалымат бар. Рахат Бейшелиева, Бексултан Рахатбек уулу, Ынтымак Мейманбеков, Талас шаары. Төө бурчактын түшүмү жыйналууда. Жылдагыга салыштырмалуу чанактуу өсүмдүктүн баасы жогору, бирок түшүм жакшы эмес. Учурда айрым дыйкандар ар гектарынан 500 килограммга чейин эле түшүм алгандары бар. Төө бурчактын учурда баасы кандай? Кабарчыбыздын материалында. Талас облусунун төө бурчагы дүйнөнүн 25 өлкөсүнө экспорттолот. Ал эми ишкерлер төө бурчактын баасын Аргентина менен Түркиядагы түшүмгө көз каранды дешүүдө. Эгерде бул өлкөлөрдө түшүм аз болсо, анда Таластын төө бурчагынын баасы мындан да кымбаттайт. Быйыл Кудай буйруп, күз жыйынтарын башталгандан баштап биздин ушу именно ак лопатка фасолунун түрүнө 85 деген баа менен башталган. Анан азыр мынакей бир аз болбой эле азыр бүгүнкү күндө 100 сом менен алып жатат. Кудайга шүгүр, жакшы, мындагы жаман эмес. Эмне дегенде эми баа канчалык кымбат болгон сайын биздин да иш жүрүп турат, экспорт көбүрөөк болот. Дыйкандар мына эмне акталат деген ойдомун да. Колдон келишинче биз деле ошо дыйкандардан үйдө алып, бияка үйдөрөөк баа деп бергенибиз жакшы. Эмне дегенде аяк ылдый баа айланып эле рынокко такалып калат да. Рынок кандай баа чыгарып берсе, ошо баа менен эле алганга туура келет. Быйылкы жылы төө бурчакка болгон баа жогору. Учурда килограммы 100 сомдон сатылууда. Алдыда баа кандай болот, ал дүйнөлүк базардан көз каранды. Канчалык чанактуу өсүмдүктүн баасы жогору болсо, дыйкандардын мээнети акталмак. Себеби күйүүчү майдын баасы жылдагыдан кымбат. Ошо элдин күткөнү келди, мына күзгө чейин мээнет кылышты, мына Кудай буйрса. Мээнетин алышып атат. Анан азыр баягыдай болбой калды, жерлер арыктады. Бир гектардан 1 тонна 200 алгандар сүйүнүшүп атат азыр. Кээ бирлер 700-800 килограмм алып калышып атат. Ошо элдин жана 10% айтышып атат. 10%ке азыр эрте го дейм. Өздөрү 700-800 1 тонна алышып атса, анан кийин биякта рабочийлер болсо 1000 сомдон болсо, анан кийин туура эмес иш болуп калат да бул чынында. Анан справка, анан кийин ар кимиси качан справка өзү болсо жерлер болсо отуруп баратыр жылдан жылга. Талас облусунда быйыл 54 000 гектар жерге төө бурчак айдалган. Дыйкандар бурчактын түшүмүн жыйноо менен алек. Бүгүнкү күндө Талас облусу боюнча 54 594 гектар жер айдалган. Бүгүнкү күндө фасолду жыйноо
болуп атат. Бүгүнкү күндө Талас областы боюнча бир 50-60% дин алып калды. Негизинен азыр экспорт башталды. 60 фирма азыр алектенип атат ушу фасолду алуу боюнча. Негизинен бүгүнкү күндө лопатка сорту 100 сомдон 105 сомго чейин алынып атат. Скороспелка 80 сомдон 85-ке чейин, ана эми белки томатный сорту болсо 65-67 сомдон алынып атат. Талас облусунун жылына 100 000 тоннадан ашуун бурчак экспорттолуп турат. Талас облусунун төө бурчагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу сапаты жагынан алда канча өйдө турарын адистер айтышууда. Улукман Бейшеналиев, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары. Коронавирус илдетине каршы эмдөөнүн көрсөткүчү республика боюнча Талас облусу 1-орунда. Бул тууралуу Талас облустук эпидемиологиялык санитардык көзөмөлдөө борборунан билдиришти. Ал эми кооптуу илдетке каршы эмдөөнүн 4 дозасы медицина, билим берүү жана мамлекеттик кызматкерлерге жасалат. Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот. Коронавирус илдетине каршы эмдөөнүн 4 дозасын алуу керек. Эмдөө алгач медицина, мамлекеттик кызматкерлердин ошондой эле мугалимдерге жасалат. Бүгүн буйрук колубузга тиет. 4 доза менен медициналык кызматкерлер, ушул билим берүү мекемелери, ошондой эле мамлекеттик кызматкерлер, баягы өнөкөт оору менен учетто отургандарды 4 доза менен ушул 90 күндүн ичинде эмдөө жүргүзсүн деген бизде буйрук чыгып атат. Өзүнүн сезонуна карата эмдөөлөр жүрөт. Талас облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда жугуштуу илдеттерге каршы вакциналар 20-25 градуста муздаткычта сакталууда. Азыркы тапта көпчүлүк жарандардын суроо талабы менен коронавирус илдетине каршы Pfizer вакцинасы келген. Мындан тышкары бардык эмдөө пункттарында Veracell вакцинасы да бар. Көбүнчө Pfizer вакцинасын алам дегендер келе беришсин. Биз азыр калкка 3-чү бустерная дозаны жасап жатабыз. Ближайший за границага кете тургандарды Pfizer дозасын 3-чү, 4-чү, 5-чисин жасап берип атабыз. Көбүрөөк информация жете элек окшойт. Моменттен пайдаланып айта кетелим. Бүгүнкү күндө Pfizer вакцинасы бар, китайский Sinopharm вакцинасы да бар. Келип алышса болот. Учурда облус аймагында эпидемиологиялык абал туруктуу. Ал арада Талас облустук эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун лабораториясында күнүнө болжол менен 10го жакын жарандардан ПЦР анализ аныкталаары белгилүү болду. Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Россиядан ушул ПЦР анализ менен киргизип аттыр. Ошол себептен бизде ушу күнүнө 5-тен 10дон Россияга учкан же Европа, чет мамлекетке кеткендер тапшыруулар болуп атат. Бизде баягы жаңы эле айтып кеткендей оорулар жок болгондугуна байланыштуу. Биз азыр контактта болгондордун баарынан алып койгонбуз. Мындай кайрылгандардан анализдер түшүп аткан жок. Акыркы бир жуманын ичинде түшкөн. Бүгүнкү күндө Талас облусу республика боюнча эмдөөнүн 2 дозасы менен алдыңкы көрсөткүчтө. Тактап айтканда Талас облусунун калкынын 79% эмдөөдөн өткөн. Гүлжамал Багышбекова, Байжан Мирбеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Кара Бура районунун Чолпонбай айылында Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин 100 жылдыгына карата улуттук күрөш жана ат оюндары өткөрүлдү. Улуттук оюндарга демөөрчүлөр тарабынан 1 миллион сом бөлүнгөн. Жалпы байге фонду ат чабышка 1 миллион сом бөлүндү. Ал байге ушу марафон өтүп болуп Талас областынын эр азаматтары бар чогулткан байгенин негизинен ушу призовый фонддор түзүлдү. Баш этеги биз билишибиз боюнча 2,5-3 миллионго жаккандарды анын баары күрөшкө, көбөрүгө да бөлүндү. Чолпонбай атабыздын 100 жылдык мааракесине Кыргызстандын бардык областтарынан мыкты аттар, кудандар жана тайлар тапталып, 29-та 2 айлампага чабылды. Жыйынтыгында 1-орунду Чүй облусунун Жайыл районунун Тачанка деген күлүк тайы ээледи. Кезек кунандарга келип, республиканын бардык райондорунан 12 мыкты деп тандалган кунандар 4 айлампага чабылды. Буюрса бүгүн Чолпонбай Төлөбердиевдин мааракесинде абдан
Чолпонбайда талаш жергесинде абдан жакшы чоң ат чабыш өтүп атат. Мынакей биринчи Тайбайга болду. Тайды ушу Чүйдүн Жайыл районунун жонарткан Нурайдил деген жигиттин тай утуп кетти. Жакшы чуркады. Ал Нептун деген айгырдын баласы, атасы Нептун деген английский чистокровный, энеси Тачанка деген аңга барап ошонун тайы биринчи келди Тайбай. Жакшы чабыш болду. Кунандардын ичинен алдыга озап чыккан Жалал Абад облусунун Аксы районунун Айтумар аттуу кунаны баш байгени утуп алды. Чолпонбай Төлөбердиев атабыздын урматынан жакшы байга болду. Ушул талас туугандарга рахмат. Ат чабышта мыкты деңгээлде өттү, баардыгы мыкты деңгээлде уюштуруптур. Ошо дайыма эле биримдик боло берсин, Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Андан соң элдин бүйүрүн кызыткан аламан байгеге катталган аргамактар 7 айланпага чабылып, Маарага биринчи болуп Чүй облусунун Сосновка айылынын Нурсулуу деген күлүгү баш байгеге татыктуу болду. Экинчи орунду Талас районунун Нуржанов айыл аймагынын тургуну Мырзакан Давлеталиевдин Береке аттуу көк тулпары ээледи. Аягында көк бөрү оюну менен уланып, 10 команда ортосундагы кызыктуу таймаш менен өтүп, жыйынтыгында улуттук ат оюндарында байгеге татыктуу болгон саяпкерлерге, көк бөрүчүлөргө акчалай сыйлыктар тапшырылды. Сыймык Барманов, Орозбек Бейшебаев, Кара Буура району. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган маанилүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы расмий баракчаларыбызга жайгаштырылды. Биздин баракчаларга катталып, лайк басып, бөлүшүүнү унутпаңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.